Келерки жылы Шанхайдагы импорттук товарлардын көргөзмөсүнө Казакстан ата мекендик өнүмдөрдүн бардык түрүн көрсөтөт. Бул тууралуу өлкөнүн соода жана интеграция министри Арман Шаккалиев билдирди. Бул үчүн Казакстандын экспозициясы 2024-жылы 5 эсеге көбөйөт. Белгилей кетсек, бул жолу Шанхай көргөзмөсүнө өлкөнүн атынан 200дөн ашык тамак-аш өнөр жай ишканалары катышты. Кытайлык көргөзмө катышуучуларын казакстандык ишкерлердин сүт жана кондитердик азыктары таң калтырды. Серепчилердин айтымында, Кытайга терезе деп аталган бул иш-чара эки өлкөнүн соодасына олуттуу таасирин тийгизет. Айта кетсек, бул көрсөткүч быйыл 9 айда 21 миллиард долларга жеткен. Жыл аягына чейин өсөөрүндө шек жок. До конца года есть все признаки того, что мы установим очередной рекорд. Жылдын аягына чейин эки өлкөнүн мамилесинде жаңы рекорд коюлат деп күтүп жатабыз. Эки өлкө тең кызматташтыкты бирдей тереңдетүүнү колдойт. Мындай ыргак менен эки өлкөнүн лидерлери алдыга койгон 40 миллиард доллардык товар жүгүртүү максатында жакында багындырабыз. Мындай иш-чара биз үчүн абдан маанилүү. Бул кытайлык кесиптештерибизди Казакстанда өткөрүлгөн өнүмдөр менен тааныштыруу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Биринчиден, бул сапаттуу жана экологиялык жактан таза. Ата мекендик товарлардын мындай касиеттерин айтпаса да көпчүлүккө маалым. Что продукты питания из Казахстана — это органические продукты. Визасыз режимдин киргизилиши Казакстан менен Кытайдын ортосундагы соодага жана алакага жаңы дем берет. Ал 7 айынын 10-унда күчүнө кирди. Эске сала кетсек, эки мамлекеттин лидерлери Сиандагы саммитте виза режимин жеңилдетүү боюнча келишимге кол коюшкан. Талдоочулардын айтымында, Кытай эл республикасынан келген туристтердин саны эселеп көбөйөт. Ие конок системасы берген маалыматка таянсак, жыл башынан бери өлкөгө 85 миң кытайлык турист келген. 2024-жылы саякатчылардын саны мындан дагы көбөйөт деген үмүт бар. Себеби туризм жылы болот. Өз кезегинде бул дагы Казакстандын туризмдин өнүгүшүнө таасирин тийгизет дешет серепчилер. By the end of the year, we'll compile a list of different events for next year, as next year is announced as the year of Kazakh. Белгилүү болгондой, 2024-жылы Кытайда Казакстандын туризм жылы деп жарыяланды. Жылдын соңуна чейин биз иш-чаралар тизмесин түзөбүз. Алар эки мамлекетте тең өткөрүлөт. Ошол иш-чараларга мамлекет башчылары да катышат деп күтүүбүз. Ага ылайык мындай жогорку деңгээлдеги иш-чаралар Кытайда кызыгуучулук тааныткан туристтерди тартат деген ишенимдебиз. Will attract more attention from potential travelers from China.